Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Сиздер менен ишкер айым көрсөтүүсү. Негизи эле коомдо айтып койт эмеспи, аял затынын орду үйдө деп. Бирок ошол эле учурда үй бүлөгө дагы, бала чакасын бакканга дагы ошондой эле өз бизнесин баштап, жеке ишкерлик менен алектенген дагы айымдарыбыз жок эмес. Алардын бири Айгүл айым. Бүгүнкү көрсөтүүбүздө биз ишкерликтин сыры эмнеде экени менен чогуу күбө болобуз. Андыктан бизден алыстабай туруңуздар. Акыркы жылдары миллиардер айымдар күндөн күнгө көбөйүп жатат. Дүйнөлүк статистика боюнча 2010 жылы 94 аял миллиардер деп табылган болсо, быйылкы жылы бул көрсөткүч кыйла өскөн. Бул боюнча президент Садыр Жапаров да ишкерликти өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл буруп, ишкерлер үчүн көптөгөн жеңилдиктер каралган. Аял затын бардык жерде эле күчкө таандык болбогон аруулук, назиктик менен байланыштырышат. Бирок ар бир аялда аракет жана өжөрлүк бар. Бүгүн биз мына ушундай ийгиликтүү ишкер айым менен таныштырабыз. Баткен шаарынын тургуну Айгүл Кочкор кызы 31 жашта. Ал жаш ишкер айымдардын катарын толуктайт. Айгүл айым Баткен шаарына өзүнүн тигүү цехин ачып, бүгүнкү күндө кыз келиндерди жумуш менен камсыз кылып, ошону менен бирге тигүү өнөрүн үйрөтүп келет. Мен бул окуу курсунда окуп жатканыма 1 айдай болуп калды. 1 айда тиккенди, бычканды аябай жакшы өздөштүрдүм деп айта алам. Тиккен кийимдерибизди өзүбүздүн гардеробко буюрса толтуруп жатабыз. Айгүлгө рахмат. Бизге кылдаттык менен мамиле жасап, аябай мындай оңой жолдорун көрсөтүп жатат. Буюрса биз дагы Айгүлгө окшоп ушундай тигүү цехтерин ачып, жумушсуз келиндерге жардам беребиз деген ойдомун. Өз мекенинде иштеп жатып, жакшы акча табуу мүмкүнчүлүгүн ишкер айым жергиликтүү кыз келиндерге түзүп берди. Чакан цехте азыр 3-4 айым иштейт. Бул жерде иштеп жаткан айымдардын баарына ишкер айым тигүү өнөрүн өзү үйрөткөн. Мен бул жерде иштегениме аз эле болду. 1 айга жете элек. Иштегениме чейин бул жерге окуган келгенмин. 3 ай окудум. 3 айлык курста көп нерсени үйрөндүм. Айгүлгө чоң ыраазычылык билдирем. Курс убагында бизге кадимкидей эле жакшы үйрөтүп аткан. Өзү ар бирибизге өзүнчө көңүл буруп, ошонун негизинде биз жакшы үйрөнүп, жакшы өздөштүрө баштадык. Эми өзүм бычып, кеңири тиге алам. Азыр өзүм кесибим боюнча информатикмин. Бирок азыркы учурда ишкердүүлүктүн кеңейишине карата муну чеберчиликти да үйрөнүп алайын деп келген болчумун. Айгүл айымдан тигүү өнөрүн үйрөнүүнү каалагандар көп. Тигүүчүлүктү үйрөнүү үчүн 1-2 ай мурда жазылып коюшат. Бул цехте жалаң буйртма менен иштешет. Цехтин ачылышы шаарда өтө тез жайылган. Буга интернет булактарынын да жардамы чоң. Учурда ишкер айым бош убактысында базарда соода кылган соодагерлердин буйртмасы менен да иштейт. Алуучулардын айтымында бул тигүү цехинен алып саткан Ош, Бишкек шаарларынан алып келгенге караганда кыйла ыңгайлуу жана арзан. Быйыл мына Медине базарына контейнер ачтым. Соодалар жакшы, Кудайга шүгүр. Мына шеригибиз, кошунабыз Айгүл чеберибиз, Ус чебер. Көп немелерди окутуп атат, окуучуларды. Жакшы тигеттер. Мен майрамдарда көбүнчө көйнөктөрдү Айгүлгө берип, тиктирип сатамын. Ар дайыма. Жаңы жылда дагы көптөгөн көйнөктөр тиги берди. Мына үстүмдөгүн дагы ушу Айгүлдөн чыккан, Айгүл өзү тикти. Жакшы чебер. Кара суудан алганга караганда арзан түшөт да бизге. Пайдасы көп калат. Мисалы 500дөн ала тургандарыбыз бетки 300ге түшүп калат. Мисалы пайда да, жол кирен кетпейт, убактын кетпейт. Ошол пайдасы жакшыраак. Мен негизи ишкерлик менен Швея жаатында 12 жыл болду. Мен өзүм окуп, окууну бүткөндөн бери ушул Швея менен алектенип келем.
негизи ар бир ишти баштаардан алдың мисалы айымдар коркот эмеспизби, анын артында чоң жоопкерчилик бар. Сиз кандай кылып коркуу сезимин жеңип өзүңүздүн ишмердигиңизди баштап кеттиңиз? Мен негизинен эле бул баягы кичинеңден кыялдансаң, ошол кыялыңа жетем деген максат болсо, коркууну дагы жеңип кетесиң да. Мен ошо кичинемден эле кыялым болчу, бул кесипти аркалап, ушул мен чебер болуп, баягы көп түрдүү мисалы да бир эле модельди же бир этнону, анан же бир баягы күнүмдүк эле бир кийимди тиккен менин максатым болчу эмес. Мен баягы ар бир адамдын каалоосуну аткарганга аракет жасайм да. Анан ошон үчүн мен көп издендим, көп иштедим ушунун үстүнөнчү. Көп издендим. Ушул жаатта иш алып барсам, ушундай иш кылсам деген менин башкы максатым болчу. Анан бир эле мен бир эле заказ тигип кыздарды иштеткен эле эмес, анан дагы кошумча мен кыздарды окутам. Анан ар бир кызымдын үйрөнүп Алгач ишкерликти эмнеден баштадыңыз? Ишкерликти мен негизинен жумушчу орундары менен кыздарды камсыз кылганмын. Жумушчу топ түзүп туруп эле иштеп жатканбыз. Ошо колумда ал мезгилде 5 кыз болчу. Андан кийин ошо кыздар менен иштеп жаткан мезгилде эле бизге элден суроо талап көп түшкөндүктөн биздин келген клиенттерибиз эле окутуп бербейсиңби менин кызымды дагы ушундай кылып деп баягы биздин эмгегибизди көргөн адамдар суктанып анан кыздарыбызды окутуп бергиле деп сурангандыктан мен ошону дагы ойлонуштуруп жумушчу топту азайтып азыр убакта колумда 2 эле кыз иштеп атат. 2 кыз иштеп анан калгандары окуп жаткан окуучуларым. Айтсаңыз эми ушул жумушту баштаардан алдың канча акча каражаты менен баштадыңыз? Өзүм керектүү машинкалар менен толуктап туруп, анан өзүм баштаганмын, күйөөмдүн колдоосу менен. Азыр канча балаңыз бар? Азыркы убакта үй бүлөлүүмүн, 2 баланын энесимин. Демек, жолдошуңуз сизге колдоо көрсөтүп турат, э? Ооба, жолдошум көп жерден колдоо көрсөтөт. Документ иштерине дагы ошонун жардамы менен иштеп атабыз. Кыздарды окутканда бир топ эле документтер керек болот. Ар бири менен договор түзөбүз, биз дагы ошол договордун негизинде иш алып барабыз. Негизинен кыздарды мен 3 ай окутам, окутуп сертификат беребиз. Анан арасында 1 ай 2 айга дагы калоочулар болуп калат, өзүнүн жашоо шартына байланыштуу. Аларды дагы ошол 1-2 айга окутуп кое беребиз. Сиздин оюңузча сиз өзүңүздү ийгиликтүү айыммын деп эсептейсизби? Мен азыр өзүмдү ийгиликтүү айым болгонго даярдап жатам, аракет кылып жатам. Bundan дагы көптөгөн ийгиликтерге жетейин деген максаттарым бар. Дагы келечекте иш окуу орундарды кеңейтип, дагы көптөгөн жумушчуларды иш менен камсыз кылып, мисалы бизде көп элдер аялдар үйдө жумушу жок, күйөөлөрү чет жакка кетип, аялдар үйдө отургандыктан мен ошол үйдө отурган аялдарды колдоо максатым бар. Ошолорду өзүм окутуп, даярдап, анан ошолорду иш менен камсыз кылганга аракет жасап жатам. Негизи ийгилик бул аракет кылып, иштесең кылган ишиң өзү эле ийгиликке алып барат да. Мисалы мен кылган ишимди канчалык ишиме берилсем, ошол ишимди ошол бир эмемдин клиентимдин каалоосун аткарсам, мага бир эле ошол клиенттин каалоосун аткарганда ошонун эле үстүнөн көрүп канча мага эме келет да. Жеке ишкерлик менен алектенип жатканыңызда кандай кыйынчылыктарга дуушар болосуз? Жеке ишкерликте
мага бир өзүң көп нерсе өзүңдүн мойнуңа артылып калат экен. Чындыгында мен бир жактан клиент келгенде клиенттердин мисалы бизге базарларда чочкаларга дагы заказдарды жеткирип бергенге туура келет. Оптом заказ болгондо ошолорду бычып даярдаганга туура келет. Мен азырынча ошолор дагы менин мойнумда. Өзүм күндүзү кыздарды окутсам, түнү мен үйдөн бычып даярдап берки кыздарга, жумушчу кыздарыма жумуш жеткирип беришим керек болот. Азыр быйылкы жылы президентибиз Садыр Жапаров ушул жеке ишкерлерге колдоо катарында атайын налогтордон арзандатуулар берилип, бошотулган ишкерлер да болуп жатат да. Сиздерге дагы ушулардын пайдасы тийип жатабы? Ооба, албетте тийип жатат. Мен учурда ККМ менен дагы ККМда колдонуп жатам. Буюрса булдан дагы бошотулса бизге бир топ эле жеңил болмок. Ал боюнча семинарларга катышып, маалыматыбыз бар. Жеке ишкерликти дагы кантип кеңейтейин деген максаттарыңыз бар алдыга койгон? Алдыга койгон максаттарым ушул жумушчу топту чоңойтуу керек болуп турат. Ушул абдан орчундуу маселем да азыркы күндөчү. Себеби бизде аябай заказ көп келет. Анан заказ көп болгондо мисалы мындай караганда, анан реставрация дагында күнүмдүк иште бир кызым реставрация кылса, бир кызым заказ тегет да. Анан реставрацияда жетишпей калат. Бизде военный кийимдер дагы көп келет. Военныйлердин кийимдерин, милициялардын кийимдерин менен көбүрөөк иштейбиз. Ошондо бизге жумушчу топтор жетишпей да калат да. Азыр сиз өзүңүз айтып өттүңүз да, 100гө жакын кыз келиндерди окуттум деп. Ушул сиз ачканыңызга 8 ай эле болуптур да. Ошол 8 айдын ичинде ушунча таанылып, өзүңүздүн такай алган кардарларыңыз бар экен. Ошолорго жетиш үчүн дагы канчалаган аракет керек. Ошолорго сиз бүт баарына кандай кылып жетиштиңиз? 8 айдын аралыгында бул өтө аз убакыт болуп эсептелет го. Туура бизде бир жагынан азыркы учурда бул бизнести алып кеткендин жолунун бир сырлары бул эме да. Өзүңүздөр да билгендей соц тармактарда мен күнүмдүк кылып аткан иштеримди, окуучулардын тиккен кийимдерди бүт баарына мен тартып туруп, инстаграмдардан, фейсбуктардан жалтып турам. Менин көп клиенттеримди ошол жактан эле табам, ошол жактан келишет. Анан өзүмдүн дагы тиккен работаларым менен бөлүшүп турам, элдер менен дагы. Бул 8 айдын ичинде бул айтканга оңой болгону менен мен үчүн бир топ түйшүк, бир топ иштер турат менин ичинде. Мен окуткан кыздарым ушул мезгилге чейин бир айга дагы окуткан кызым наразы болуп же мен үйрөнө албадым деген же менден бир нерсе чыкпайт экен деген адамдын окуучум болгон жок. Себеби бул бир айда өздөштүрүп, бир айда бул келип кеткен адамдар көпчүлүгү бул мен бычмачылык эле окуйн деп келгендер болот да. Негизинен нөлдөн баштап үйрөнгөн окуучулар 3 ай толук окушат. Бир айга булар өздөрү чебер болуп, бычканды өздөштүрө албагандар көбүнчө келет мага. Ошолорду мен бир айга бычканга гана үйрөтөм. Ошол ар бир окуучум менен өз алдынча иштегенге аракет кылам, ар бир окуучунуга көңүл бурганга аракет кылам. Ар бир окуучу менен өзүмчө иштешемин. Ошентип эле мага мен дагы бир айга, мисалы мен уже азыр март болуп атат, апрелге записим толуп бүткөн да. Азыркы учурда балким бизде азыр ишкерликке аракет кылып жаткан айымдар, жаштар көрүп жатышы мүмкүн да. Сиз аларга эмне деген кеңешиңизди берет элеңиз? Ишкерликке аракет кылып аткан айымдарга бул өзүңдүн ишиңди алдыга жүргүзүш үчүн ошол ар бир кылып аткан ишиңе берилип, кандай ар бир ишиңди өзүң сүйүп кылсаң, анан ошо кылып аткан ишиңдин ийгилиги келген, мисалы мага келген ар бир клиентим, ар бир кызым, окуучум болобу, эшигимден ким кирсе дагы мен мага ыраазычылыктарын айтып эметип кеткенде бул адамдын өзүнүн мамилесиден дагы зависит этет.